Бул жашоодо адам деген адашат экен, кээде чалынат, мүдүрүлөт, ар кайсы менен ушул абакка туш келип калдык. Атымды жазбай эле койгула деп суранган каарман жашоодон жазатайып 3 жыл мурун кылмыш жаза кодексинин 164-беренеси тагыраагы уурлук менен абакка кесилген. 6,5 жылга берилген жаза мөөнөтү аяктай электе эле ырайым алуу өтүнүчү орундалып эркиндикке чыкты. Темир тор артындагы жашоо башка түшпөсүн деген каарман жашоону жаңы бырактан баштоого белсенип турат. Ушу мени ырайымга туш келип бошотконуна рахмат. Экинчи мындай кайталабайм. Душманыма да каалабайм андайлерге туш келгенине. Аяктан чыгып, буюрса, ырайымга туш келип, арызымды канааттандырып, жашоомду оңдоюн деген ниет, жакшы жаңы жашоо башташ керек. Бул турмушта көп нерсени баштан өткөрүп өткөн адам баласы, ошондон кийин бул мага аябай чоң сабак болду деп ойлойм өзүмө. Ырайым сурап кайрылгандардын саны 2000ге чукул болсо, алардын 230-у жаза өтөөдөн биротоло бошотулду. Дагы 38 жаранга жаза өтөө мөөнөтүн кыскартуу чарасы көрүлдү. Жеңилдик берилгендердин бардыгы мурда алдамчылык, уурлук сыяктуу анча оор эмес кылмыштар менен соттолгондор. Бул эми уурлук, основной багы уурлук кылгандар, анан да бизде колония поселениядан качып кеткендиги үчүн жоопкерчиликке тартылган, соттолгондор көбүнчө. Алардын ар биринин мөөнөтүнө жараша жеңилдиктер берилди. Көбүнчө бул түзөтүү мекемесинде баягы оң мүнөздөлгөн соттолгондорго карата, андан сырткары байкоочу кеңештердин оң чечим чыгарып бергендигине байланыштуу ушундай чечимдер кабыл алынды. Ырайым алгандардын арасында жашы жете элек өспүрүмдөр, ошондой эле аялдар дагы бар. Бул жолу 25 аял жеңилдикке туш келсе, анын 15и жаза өтөөдөн биротоло кутулуп, 8 аялдын жаза өтөө мөөнөттөрү кыскартылган. Алдыда дагы башка абактан бошой тургандар бар. Соңку күндөрү жазасын өтөп жаткан адамдардан арыздар дагы деле келип атат. Алардын ар биринин таржымалы талданып чыгып, ырайым алууга ылайыктуулары тандалат. Эми азыр өткөндө 2300, азыр мынакей дагы 600дөй келди. Ошонун баарын мына азыр карап атабыз, даярдап атабыз. Эми ал кара бир күндүк иш эмес, өзүңүздөр билесиздер. Аны деген карап чыгышыбыз керек. Баарына заключение жазылат, анан кийин комиссияга чыгарылат. Комиссиядан кийин анан президенттин указы даярдалат да. Мына ушундай процедура менен болот. Мына иш улантылып атат дагы эле, токтогон жок. Соттолгон адам өкүмү күчүнө кирген учурдан тартып ырайым сурап, жогорку бийликке расмий кайрылганга укуктуу. Кыргызстандагы абактарда азыр жалпысынан 10 000ге жакын адам жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 300гө жакыны аял, улгайгандардын саны 250-нин тегерегинде. Айта кетсек, ырайым берүү тууралуу жарлыкта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, киши өлтүргөндөр жана бир нече ирет кайталап кылмыш кылгандар жазасын толук өтөшү керектиги белгиленген. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.